Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн буга чейин айтып берип жаткан такси тасмасынын 3-бөлүгүн талдайлы. Андыктан сиздер алдыңкы мүнөттөр мыкты өтүшүнө толук ишенип, каналга катталып жакындарыңыздар менен бөлүшүп койгон болсоңуздар баштайбыз. Тасманын башында бир белгисиз адам артында коолап жүргөндөрдөн качып жүргөн. Ал көчөдө бирөөнүн шайтан арабасын уурдап алып качып жөнөсө, аны коолап бара жаткандардын бут кийиминде дөңгөлөктөр бар эле. Алар элди аралап алдына чыкканын сүзгүлөшүп, жада калса унаалардын үстүнөн дагы кетип жатышты. Бир кезде качып бара жаткандан бир жерге бекинип калып башындагы баш кийимин чечсе, ал адам көпчүлүгүбүз тааныган Сильвестр Сталлоне экен. Көрсө ал жөлөнүп турган унаа Даниэлдин унаасы экен эле. Анда чөнтөгүнөн көптөгөн сумманы чыгарып, мени аэропортко жеткирип кой, эгер 20 мүнөттө жеткирсең ушул акчанын баардыгы сеники деп айтса, Даниэл кызыгып кетип, кыргызда пулуң болсо кулуңмун деген жакшы сөз бар деп эле аны олтургузуп алып айдап жөнөдү. Бирок бул жолу Даниэлдин мындай кылыктарына тартип сактоочулар дагы даярданып койушкан экен. Алар каарманыбыздын саатына 298 чакырым ылдамдыкта бара жатканын белгилешип, артынан атайын өздөрүнүн даярданган адамдарын унаасы менен жөнөтүп жиберишет. Алар Даниэлге жеткен кезде Даниэл унаасын андан дагы катуу айдап, жанагы даярдангандардан эч кандай майнак чыкпайлы дагы деле калып кетишет. Ошентип 20 мүнөттө жеткир деген жерге каарманыбыз 19,5 мүнөттө жеткирип, кардары ал жерден учак менен учуп кетсе, Даниэл таң калган бойдон эле калып кетти. Биз мындан соң Эмилиандын түшүнөн чочуп ойгонгонун көрөбүз. Ал өзүнө келе албай эле ар кандай түшүнүксүз кыймылдарды кылып эле баш айланып жүрө берет. Көрсө бул шаарда акыркы 8 айдан бери Аяз ата деген кылмыштуу топ 37 жолу кылмыш кылып, бирок бир дагы эч кандай из калтырышпаптыр. Эмилиан болсо аларды кармоонун айласында башка эч нерсе оюна келбей, жада калса аялы болгон Петра менен сүйлөшкөнгө дагы убактысы жетпей жаткан. Ошентип Эмилиан баш айланган бойдон эчтекени түшүнбөй эле түнкү саат 3тө жумушка кетип калат. Даниэл болсо бул убакта сүйгөн кызы Лили менен дагы бир аз урушуп калган экен. Анткени Лили Даниэлдин ага караганда унаасына көбүрөөк көңүл бурганына таарынып, эртеден кечке унаанын тетиктерин эле чукулайсың. Жытың болсо күйүүчү майдан башка эч кандай жыт чыкпайт. Биз өзү адамга окшоп качан жашап баштайбыз деп эле ага ар кандай талаптарын кое баштайт. Анда Даниэл Лилини соорутконго аракет кылса, ал такыр эле баш ийбей, мен атын эмдин үйүнө кеттим, же мени танда, же унааңы тандайсың деп эле жүктөрүн алган бойдон тайып кетти. Бул убакта өзүнө келе албай жүргөн Эмилиан жумушта да кол астындагыларга аябай жини келип жаткан. Анткени алар эч кандай ишти ойлонбой бири-бирине чегүүчү чөптөрдү сатышып, кыскасы убактыларын өткөрүп эле ар кандай жумуш менен алек болуп жүрө беришет. Мындан соң Эмилиан ашканалардын биринде Але менен кошулуп алып тамактанып жатып, анын оюнан дагы деле Аяз ата деген кылмышкерлер такыр эле кетпей жаткан. Аңгыча эле алардан алыс эмес жерде Аяз атанын кийимин кийген бир киши чыгып калды. Анын кийиминен тапанча түшүп кетсе, ал киши тапанчасын кайра алып салып алып, анан да өзүн аябай эле күмөндүү алып жүргөн. Муну көргөн Эмилиан кубанып кетип эле, мен алардын бирин кармадым окшойт деп эле жанагы Аяз атаны баса калды. Бир көздө Аленука ага кишен салып өздөрүнүн кеңсесине алып келип, мактанайын деп башчысы Жиберге алып кирсе, ал иш ордунда жок экен эле. Анда алар кармаган адамын баш көзгө чапкылап, сен эми бул тапанчаны кайдан алганыңды дагы, ким экениңди дагы айтып бересиң, болбосо биз сени жок кылабыз деп эле коркута баштайт. Бир кезде Ален ал кишинин оозуна тагылган скотчту чечсе, ал өздөрүнүн башчысы Жибер экен. Көрсө Жибер жанагы кылмышкерлердин катарына кошулуп алайын деп атайын ушул нерсеге даярданып, кол астындагыларга айтпай Аяз атанын кийимин кийип алып эле өзү чыккан экен эле. Ал Эмилианга жини келип, тез арада кишендин ачкычын алып келгин деп жөнөткөн кезде, ал жерге бир Гүлзат Мамытбекке окшогон татынакай кыз келип эле Жибер менен тааныша баштайт. Ал кыз өзүнүн атын күйөө деп айтып, жана кабарчы экенин билдирип, мен Франциянын тартип сактоочулары жөнүндө макала жазып жатам. Сизди болсо тартип сактоочулардын өтө эле күчтүүсү деп айтты десе, Жибер бир маалда эле ээрип кетет. Бул убакта бушайманчы болуп турган Эмилианга анын аялы Петра келип, мен сага 8 айдан бери бир нерсени айта албай жүрөм, менин боюмда бар десе, Эмилиан ошол кезде гана өзүнө келди. Көрсө жанагы кылмышкерлерди гана ойлонуп жүргөн Эмилиан аялынын ичи чыгып калган деле байкабаптыр. Ал Петрага, мага буга чейин эле бул нерсени айтып койсоң болбойбу деп айтса, Петра, мен сенин кеңсеңе көптөгөн Усинин сүрөттөрүн илип койдум. Анан да ар кандай белгилерди берип айтсам, сен эч эле маани бербедиң деп айтат. Же кубанаарын же ыйларын билбей калган Эмилиан өзүнөн кетип, менен буйрусам мыкты ата чыгат, мен деген эркекмин да деп атып эле эси ооп калды. Мындан соң биз сүйгөнү кетип калган Даниэлдин жалгыз калганын көрөбүз. Ал бет колун жууйун деп жатып, самындардын арасынан аялдар боюнда болгондо текшере турган тест таап алды. Бирок ал тесттеги чыгып турган эки сызык белгини түшүнбөй, дароо эле дарыканага барып, ал жердин ээсине бул эмне экенин айтып беренчи десе, ээси менин кызым бар, ошол бардык нерсени билет деп мактанып эле кызына көрсөтө баштайт. Анда кызы түшүнбөй эле, мен ал күнү мас болуп калган элем, ошондуктан боюмда болуп калыптыр деп эле өзүнүн чындыгын айтып салат. Сыягы кызы ага тиешелүү тестти таап алган окшойт деп ойлоп калгансыйт. Бул убакта тартип сактоочулардын башчысы Жибер адамдарынын бардыгын чогултуп алып, кабарчы кыз күйөөнүн көзүнчө өзүнөн кетип эле адамдарына аябай буйруктарды бере баштайт. Бир кезде эле анын отургучунда бир белек турганын көрүп, Жибер аны дароо эле
ачып кирсе, ичинде кылмышты топ Аяз Атадан келген белек бар экен. Ал белекте биз силерди Европа деген банктын жанынан күтөбүз. Ошол жерге келгиле деген үндү жаздырып коюптур. Анда жибер адамдарын алып алып түз эле ошол жака жөнөп. Осторожно, идиоты! Биз эми аларды сөзсүз кармайбыз. Алар деген негизи келесолу немелер окшойт. Өздөрү уурлук кыла турган жерге дагы чакырып алышты десе, Эмилиан бул нерсеге такыр ишенгиси келбей, алар 8 айдан бери 39 банкты тоноп, бирок бир дагы из калтырышкан жок. Бул жолу дагы бир нерсени даярдангандай чыгар десе, жибер анын сөздөрүнө маани бербей, эми алар учуп эле кетпесе менин үстүмдөн өтө албайт го деп жатса, ичкериден кылмышкерлер дөңгөлөгү чоң унаа менен так эле үстүнөн өтүп кетет. Жибер жини келип эле алеңге кыйкырып жолдон унаа токтот деп айтса, ал жолго чыгып көйлөгүн ачып алып унаалардын бирин токтотоюн десе ал сүзүп өтүп кетти. Жанындагылар алеңге жардам берейин деп келсе, ал жөн эле койгула, мен мындай нерсеге көнүп деле калдым деп айтат. Ошентип өздөрүнүн унааларына олтуруп алып коолап жөнөгөн каармандарыбыз жанагы чоң унаага такыр эле жетпей, ал бара жаткан жолунан токтобой жада калса, унаалардын үстүнөн өтүп дагы кетип жатты. Бир убакта эле кылмышкер бирөөнүн короосун сүзүп кирип, жада калса короонун ичиндеги үйдү дагы тешип өтүп кетет. Жибер болсо айдоочусуна буйрук берип, сен эч качан токтобогонуң, анын артынан калбай жүрө берсең, анын күйүүчү май түгөнгөндөн кийин ал биздин колубузга түшүп калат деп жаткан жерден эле унаа токтоп калат. Көрсө алардын алдында чөмүлө турган көлмө бар экен эле. Бирок артында келе жаткандар кайра алдындагы унааны сүзгүлөп токтошуп, каармандарыбыз олтурган унаа суунун ичине дагы кирип кетти. Биз мындан соң генералдын айдоочусу айдап келе жаткан унааны Даниэль аңтарып салганын көрөбүз. Ал Лилиге келип, анын атасына жолугуп калып, аларды бара турган жагына жеткирип коюуну чечип, экөөнү олтургузуп алып эле унаасы менен алып жөнөйт. Көрсө жанагы тесттин жыйынтыгы менен Лилинин дагы боюнда болуп калганы билинип, ал ооруканага жазылып атайын текшериле баштаган экен. Бир кезде ал калп эле кыйкырып, ичим ооруп кетти. Даниэль генералды жолкулдатып, эми эмне кылабыз деп эле генералга суроо салса, ал эмне дешин деле билбей калат. Бул убакта Жибердин жанына күйөө келип, анын денесин ушалап, чарчап бардык нерседен жадап калган Жиберди эс алдыра баштады. Бирок бул учурда күйөөнүн максаты башка нерсе болчу. Ал көзүн жумуп эс алып жаткан Жибердин компьютерине өзүнүн бир аппараттарын улап, анын ичиндеги маалыматтарды толугу менен өзүнө өткөрө баштайт. Бул убакта генералды тартип сактоочулардын кеңсесине каарманыбыз алып келип калган эле. Анда күзөтчүлөрдүн бири анын унааны аябай катуу айдаганын көрүп, мен сага азыр айып бул салам деп коркутуп жаткан жерден генералды көрүп калып эле унча албай калат. Бир кезде кеңседен Эмилиан чыгып, ал дагы Даниэль менен сүйлөшүп баштаса, жанагы күзөтчү эмне дешин билбей тескери карап басып кетти. Көрсө генерал атайын адамдары менен Жиберге келген экен. Бул нерсени байкаган күйөө ал жерден аппараттарын үзүп алып, Жиберди ойготот дагы эч нерсени билбегендей болуп эле чыгып кетет. Эмилиан менен Даниэль болсо бири-бирине аялдарынын боюнда болуп калгандарын айтып, бир жагынан кубанса, экинчи жагынан кайгырып эле сүйлөшүп олтурушкан. Балалуу болуш бул чоң жоопкерчилик, эми бош убактыбыз дагы аз болот. Анткени алар ар дайым тентектик кылса, биз алардын артында жүрөбүз деп жаткан кезде, каармандарыбыздан алыс эмес жерде бир Аяз Ата шайтан арбага олтурайын деп жаткан. Муну көрүп калган Эмилиан дароо эле бир нерсени сезип, Даниэлден анын артынан айда деп суранып, алар бара жатып унаалардын тыгынына келип калган кезде Даниэль унаасын капталдатып эле эки дөңгөлөгү менен айдай баштады. Ошентип алар жанагы Аяз Атанын артынан калбай эле бара жатышкан. Бир жерге келгенде Аяз Ата бир түшүнүксүз имаратка кирип кетсе, Даниэль Эмилианга сен эми Жиберге кабар бергениң, алардын кайда жайгашканын билдиң десе, Эмилиан такыр эле көнбөй, мен алардын канча экенин санашым керек, аларды үстүнөн карайлы деп эле имараттын үстүнө чыгып жөнөдү. Бир кезде алыс жерден секирмек болгон Эмилианды Даниэль токтотконго аракет кылганына карабай, Эмилиан секирем деп жатып өзүнүн боосуна өзү чалынып эле таштандыга түшүп калат. Бул ызы чууну уккан Аяз Аталар таштандыдан Эмилианды алып алышып, аны байлап салышат дагы отургучка отургузуп эле ичкери алып киришти. Биз ушул жерден күйөөнү көрөбүз. Ал көрсө ушул Аяз Аталар менен бирге экен эле. Ошондуктан Жиберди алдап эле ага жакындап керектүү маалыматтарды алып, анан да тартип сактоочулардын кыймылдарын көзөмөлдөп турган экен. Бул убакта тартип сактоочулардын кеңсесине жетип келген Даниэль баардык маалыматты берип, Жибер адамдарын чогултуп алып эле ошол жака жөнөй баштайт. Бир заматта эле ал жерге келип калган күйөө Жиберден суранып, мен дагы сиздер менен барайын деп, Жиберди алдап соолап эле унаасына олтурганга жетишип калат. Давай за нами. Бир аздан соң алар Эмилианды куткарганга эмес, башка бир банктын жанына барышат. Көрсө Жибер дагы өз алдынча изилдөөлөрүн жүргүзүп, жакында жаңы жыл майрамы болгондуктан ал Аяз Ата кылмышкерлер ушул бир чоң банкты тоной тургандыгы жөнүндө маалымат келиптир. Бир убакта белдерине баштык кийген Аяз Аталар ал жерден биринин артынан бири эле ролик менен качып жөнөшөт. Анда жоокерлерге буйрук келбей, алар эмне кылышын билбей турса, Жибер бир шайтан арбаны алып алып аларды коолап жөнөп, Жибердин артынан ален жөө эле чуркап коолап жөнөдү. Бул убакта акырын качып бара жаткан күйөөнү байкап калган Даниэль унаасына олтуруп алып анын артынан аңдып жөнөйт.
Көрсө күйөө баш болгон бул кылмыштуу топ иштеринин бардыгын аягына чыгарып, акчаларды алып алып Швейцарияга качып кетейин деп жатышкан экен. Алар Даниэлди отургучка отургузат да жанына 5 мүнөттүк убакыт коюп коюшат. Көрсө бул 5 мүнөт убакыт бүткөндөн кийин бийиктикте асылып турган тоголок темир кулап, Эмилиан олтурган жерге келип аны былчыйтып өлтүрүп коймок экен. Ошентип күйөө ал жерден адамдары менен кетип, арадан 5 мүнөт убакыт дагы өтүп кетип, жанагы темир үзүлүп Эмилианга келе жаткан жерден Даниэль унаасы менен келип эле аны куткарып калды. Анда Даниэль күйөөнүн унаасынын изин карайт дагы бул жерден бир суук нерсе байкалып турат. Демек алар буга чейин тоодон түшкөн, кайрадан тоого чыгышы мүмкүн десе Эмилиан анын сөзүнө макул болуп, күйөөнүн калың кийимдерин кийип алганын көрдүм. Демек алар так эле тоого чыгышат деп ошол жака айдап жөнөшөт. Заметил что-то? Нет, ничего. Тоого чыгып барган каармандарыбыз кылмышкерлер кеткен унааны көрүп, андан дары башка нерсе менен кеткенин түшүнүп калат да Эмилиан эми биз алардын артынан бара албайбыз деп баштайт. Даниэль унаасындагы бир түшүнүксүз баскычтарды басып, унаасынын дөңгөлөгүн каардын үстүндө жүрө тургандай кылып коет. Муну Торетто көрүп калса деле, койгулачы, бул жаныбар өтө эле фантастика болуп кетти деп айтса керек. Алар ошентип каардын үстүндө жолун улап, бир кезде кылмышкерлер жайгашкан үйдү таап алышат. Бир кезде учактан генерал каармандарыбызга коңгуроо кылып, алардын жоокерлери парашют менен секиргенге даярданып, жибер дагы алар менен кошо секирейин деп жаткан экен. Күйөө баш болгон кылмышкерлер акчаларды жондоруна илип алышат дагы лыжа менен эле качып жөнөшөт. Бирок алар канчалык качпасын, Даниэль унаасы менен алардын артынан эч эле калбай. Бул убакта учактагы жоокерлер секирип, алардын артынан жибер дагы секирип жиберет. Лыжа менен түшүп келе жаткан кылмышкерлер өздөрүнүн учагына жетишкен кезде парашют менен секирген жоокерлер ал жерден пайда болуп эле кылмышкерлердин баардыгын кармап алышты. Бир убакта Эмилиан ал жерге жетип келип, күйөөнүн чөнтөгүнөн өзүнүн уюлдук аппаратын алып алып, алар жиберди издеп калса, жибер парашют менен жерге түшө элек экен. Ал адаттагыдай конуп жаткан учурда туура эмес конуп алат дагы муузга түшүп эле сууга кирип кетет. Анда Эмилиан жиберди куткарайын деп калса, анын уюлдук аппаратына коңгуроо келип калып, аялы толготуп эле ооруканага түшүп калганын кабар берет. Анда Эмилиан жиберди куткарууну унутуп калып эле Даниэлдин унаасына олтуруп алып эле ооруканага барышты. Ал аялынын жанында өзү төрөп жаткандай эле ага жардам берип жатты. Ошентип Эмилиандын баласы аман эсен төрөлүп, дары келип киндигин кесип койбойсуз десе, Эмилиан эсин жоготуп коет. Обрежьте пуповину. Бул убакта ал жерге Петраны куттуктаган Лили дагы келип калган эле. Анда Даниэль экөө жолугуп калып, Даниэль ага жакшы сөздөрүн айтып, мага турмушка чык деген сунушун бере баштайт. Биз билгендей Лили буга чейин эле Даниэлдин боюнда бар болгон. Бизде никеге чейин боюнда болуш уят болсо, буларда ал нерсе жакшынакай эле көрүнүш окшойт. Ошентип Лили макул болгондой болуп, биз мындан кийин тоңуп калган жиберди көрөбүз. Ал дагы деле Эмилианды чакырып жаткан жерден тасма аягына чыгат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, сөзсүз тааныш тамырларыңыздар менен бөлүшө жүрүңүздөр. Анткени балким арабыздан кыргызча котормо болсо көрөт элем деп, бирок биздин каналыбызды таппай жүргөндөр көп болсо керек. Андыктан кийинки тасмага чейин ден соолукту жакшы карап, көңүлүңүздөр ачылып, бакубат жүрүңүздөр.